Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу көрөрмандар, кадырлуу момун мусулман бир туугандар, баарыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун деп биз бүгүн 17-чи чыгарылышка, 17-чи күнкү ифтарга жакындап келип турган чагыбыз. Андыктан кандай дуа тилектериңиздер болсо баардыгын Аллах таалам кабыл кылган болсун. Эми биздин 17-чи чыгарылышка дагы өзүңүздөр билгендей өзгөчө инсандар 17 адам келди. Бүгүн 17-чи коногубуз төрүбүздүн көркүн ачып, өзүнүн Америкага келген жолу, бул жакта кандай иштерди кылды, кандай жакшы күндөрдү өткөрдү, кандай кыйын күндөрдү өткөрдү, ошол ой пикир менен бөлүшүп, азына улак болсо дагы мындай сабак иретинде бизге өзгөчө окуялардан айтып берүү үчүн келген Сайпидин Туташев мырзабыз келип отурат. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Сайпидин ага кош келдиңиз эфирибизге. Рахмат. Кармаган орозоңуз кабыл болсун. Рахмат, сиздердин да орозоңуздар кабыл болсун. Кубанычтабыз бизди сыйлап чакырганыңыздар үчүн. Алла разы болсун. Рахмат. Эфирге көп эле чыккансызбы же бул биринчи иретпи жашооңузда? Негизи мындай телефондогу мындай эфирлерге же болбосо мындай чыгып жүргөн, бирок могундай болгондо бир аз сүр болуп атат, бир аз башкача экен. Стористерге ар дайым чыгам деп коесуз. Эми сторис же болбосо мындай Инстаграмда прямой блогерлерге чыгып жүрчүмүн, бирок могундай камералар, лайттар болгондо бир аз толкундануу болду. Толкунданмаңыз, өзүңүздү мындай кенен сезиңиз, үйдөгүдөй эле биз кадимкидей бүгүн сиз менен маек куралы. Америкага келгениңизге мына 13 жылга жакындап ашып бараткан экен. Америкага бардык эле баягы бакыт издеп келет эмеспи, ачыгын айтканда. Сиз дагы ошол ниет менен келгенсиз. Таптыңызбы издегениңизди? Негизи мен жашоомдогу эми Америкада эмес, негизи максатым бул илгериден эле болчу. Кыргызстанда жумуш ордун түзүү, эмне же болбосо кыргыздарга жардам берүү деген максат болчу. Мектепте окуп жүргөндө. Ошол максатым Америкада ишке ашты. Ошон үчүн бактылуумун деп эсептейм. Себеби азыркы учурда Кыргызстанда 50-гө жакын адамга жумуш ордун түздүк. Ал эми Америкада дагы көптөгөн жумуш орундарын даярдадык. Бул мен үчүн эң чоң бакыттардын бири деп эсептейм. Эң сонун. Кыргызстанда ошондо кандай ушул быйыл Сэм Экспресске байланыштуу да, ооба. Алар өзүнчө? Жок, бул Кыргызстанда бул биздин компания, трак компания бул Сэм Экспресс. Ошол жакта биздин диспетчерлер, аккаунтинг, сейфти деп ошол жакта туруп, биздин трак компаниябызга тиешелүү көптөгөн жумуштарды ошол жакта кылышат. Эң сонун экен. Сэм Экспресс деп өзүңүздөр көрүп атасыздар, айтып калды Сайпин агабыз. Бул эмне компания? Сэм Экспресс бул аты бул Сэм, Сайпидин энди Майк, же болбосо Сайпин энди Мирлан дегендей трак компания. Биз 2019-дан бери иштеп келе жатабыз. Буга чейин биз Манас Экспресс компаниясы менен чогуу иштешип келгенбиз. Чогуу 4 жыл иштедик. Өткөн жылы август айынан баштап биз өзүбүзчө Манас Экспресс өзүнчө кетти. Себеби чогуу жүргөндө Кудайга шүгүр бизде 300гө жакын трак болду. Негизи 300гө жакын трак болгондо бир аз менеджментте бир аз кыйнала баштадык эле. Ошон үчүн балдар менен кеңештик. Биз өзүбүзчө эле бир аз өзүбүздүн трактарды өзүбүз алып чыгайлы, силер өзүңөркүн алып кетели деп ошол максатта жакшы мындай экиге бөлдүк дагы. Азыр чогуу иш алып барып атабыз. Ошо. Кандай болуп атат анан? Канча убакыттан бери бөлүнүңүздөр? Өзүнчө мындай окат кылган кандай экен дегендей. Негизи бир баш жакшы, эки баш андан жакшы дейт. Буга чейин Манас Экспресс менен иштегенде бир аз кээ бир нерселер оңоюраак болгон. Эми чогуу кеңешчүбүз. Азыр өзүбүз кылганда кээ бир иштерде бир аз кыйынчылык болуп атат. Бирок Кудайга шүгүр азыр үйрөндүк дегендей дагы. 5 жылдык экспириенс жардам берди. Ошонун аркасынан компаниябыз өсүп өнүгүп атат. Азыр Кудайга шүгүр компанияда Сэм Экспрессте 100дөн ашык трак жумушчуларыбыз бар, айдап жүрүшөт. Баракелди. Америкага ушул трак компанияны ачып жетишкенчекти кандай иштерди кылдыңыз? 2010 Work and Travel менен келгем. Келгенде сэндвич жасап, идиш жууп, пол жууп иштедик. Кара жумуштан баштадык. Саатына $8,5 алчу элек, анын налог тияпыягын алганда $6 акча калчу. Шумасына $300 иштеп, анын дагы бир $80 сразу квартплатка төлөп, тамак аш, мындайча айтканда жумасына $150 иштеп жүргөн убакыт болду. Биринчи келгенде.
Ал биз жана work and travel деген доллардан бул чогултканыңыз чогулткан эми расходдордон сырткарда work and travel деген программа өзү иштеп, анан жанагы расходдордун кайра жаап кетет деп келишет да work and travelдачы, бирок ачыгын айтканда 90% эле келгендер иштеген кетирген акчасын work and travelга Кыргызстандан келип корот, анын акчасын кайра иштеп кете албайт. Себеби жумушка байланыштуу же болбосо. Канча акча корот келчү эле ага? Ал убакта $3.000 $3.500 чейин болчу. Берип анан келесиң. Берип компанияга бересиң, 1000 канча долларына билетке кетчү. Ошолор менен работодатель деп ага $600 work and travel ошентип где-то $3.000 $3.500 чейин кетчү да. Ал компанияга да зависит этчү. Канча убакытка келчүңөр? Өзү 3 айга келчүбүз. Бирок ошол кетирген акчабызды биз чыгара албаган айынан Америкада калып кеттик. Себеби ачыгын айтканда ата-энебизден эми акчаны $3.500 чыгарып алып атканда кайра муну иштеп келем деп эле алганбыз да. Эми андан кийин аны таппай калдык. Анан калдык ошол бойдон иштеп барайлы деп 1 жыл иштеп кетейин деп. Америка өзү күнөөлүү экен да анда биякта калып калганына. Мен ойлочумун да адамдар өздөрү калып калат деп. Жок, көпчүлүк эле ошол акчасын таба албай, кетирген акчасын таба албай, ошонун айынан калат. Сиз бүгүн мен үчүн да бир ачылыш жасап койдуңуз чындыгында. Мен атайын эле ниетте келип калып калчу деп ойлочумун да, көрсө кээ бирлер айласыздан да калган учурлар болуптур. 2010 келдим, 2005тен 2012ге чейин келгендер көпчүлүгү студенттер келген ачыгы. Ошол айла жоктон калгандар болгон. Бирок ачыгын айтканда 2012ден баштап турист болуп же болбосо чындап эле Америкада калам деген тема башталган. 2012 жылкыдан кийинкилердин көпчүлүгү ошол Америкага акча иштейм деген максатта эле келишкендер көп эди 2012ден баштап. Бирок жакшы. Кыргыздар дагы 2012ден баштап агып келдик да, мындай айтканда Америкага көп келе баштады. Виза да оңой берилчү. 2012, 13, 14, 15ке чейин бир аз жакшы виза берилди. Анан ошо 12ден баштап келгендер кетпей койгон айынан аз берип калды. Анан 15тен баштап токтогон да, почти бербей калды дегендечи студенттерге. Азыр кандай азыр? Азыр мындай айтканда 10% эле берип атат деп угатам да студенттерге. 90%-не бербейт. Келип 90% балдар калып кеткен үчүн, кетпей койгон үчүн. Ошо. Бир чети өкүнүчтүү, бир чети эне кыласың. Мисалы келечектеги эмне болот деп. Канчалаган студенттердин, балким келип кетем деген студенттердин жолу жабылып калды да. Келечектин мейли мындай көйгөйлөрдөн Рамазан айында элдерди кошо кыйнабай, башка темага өтөлү. Үй бүлөңүз жөнүндө айтып берсеңиз Сайпидин мырза. Кудайга шүгүр, 3 балам бар. 2 уул, 1 кызым бар. Чоң уулум 8ге чыкты. Экинчи уулум 6 жаш. Андан кийинки кыздуу болдум. 6 ай, 7 ай болуп калды. Азыр эң бакытка балкып аткан учур. Кызым азыр бизге талпынып, мындай ээрчий баштаган, бир аз жөрмөлүп болсо дагы ээрчип баштаган убагы. Ошо. Сиз аттарыңызды айтып калдыңыз. Мен атым баягы ата-энебиз, аталарыбыз дагы ушундай молдо адамдар болгон депчи. Атыңызды Сайпидин деп коюптур. Сиз балдарыңызга кандай ат бердиңиз? Мен балдарыма чоң балам Акжол. Ачыгын айтканда Акжолтой болсун, үй бүлөбүздө жол ачык болсун, бул мындай жакшылыктар келсин. Америкалык да, Акжол деп койдук. Ал эми экинчи балам Назым, ошол бизге катар эле Назым Хикметтин атынан. Назым ошол Куран китептерин жазылган. Ал эми кызымдын аты Жаннат. Ошол. Эң сонун Акжол менен баштап, анан кызыбыз Жаннатка алып барсын деген экенсиз да, Кудай таалам ушул баардык дуа тилегиңизди кабыл кылсын. Негизи могу Чикагодо көбүнчө эле өмүр жолдо өтүп кетет экен да, Тияктан бул жагына жетмең оор. Америкада жол кенен, негизи Америка чоң болгон үчүн жолдор да кенен, дагы узак жайгаштырган бүт нерсени жакын жайгаштырган эмес. Же ошогобу күнүгө мисалы кээде 2-3 сааттын эле жолдо өтөт да. Мисалы мен жумушка 1 саат барам, 1 саат келем. Мындайча айтканда канча майл дешет да, бул жакта 57 майл. Кыргызстанга салганда 100 километр да жумушума чейин. 100 километр барам, Кыргызстандын километрге салганда 100 километр келем. Иштеп келип турат экенсиз Бишкектен, Ошондой эле болуп калат да. Эми жол бул жакта кенен болгон үчүн бирок тез барып келебиз. Баргандан кеминге жумуш издейм го ошо иштейин деп койгонсуң. Негизи көп мындай чарчай турган жумушту иштейт экенсиз, мындай проблемный, стресс болгон турабы? Кантип эс аласыз негизи?
трак бизнес негизи ресторан бизнеске караганда оңоюраак деп эсептейм. Себеби мен 2014-жылы Чикагодо чоң бир ресторан ачкам. 100дөн ашык адам бар эле, бир 20га жакын адам иштейт эле. Ресторан бизнес эң бир оор бизнестердин бири. Андан кийин трак бизнес бир аз жеңил болду мага. Себеби ресторан бизнести бул ресторан иштеткендер билет. Bir gün повар келбей калат, bir gün официант келбей калат, же bir gün идиш жууган адам келбей калат. Ошондо келбей калганда, олнер өзүң баарын өзүң кыласың да. Bir gün идиш жууйм, bir gün официант болом, bir gün повар болуп кетем. Же продуктка барасың, мындай кыйын ресторан иши. Азабы көп экен. Азабы көп. Ким эгер бизнес кылам деп талпынып атса, биринчи ресторан ачсын, анан ал болбой калса, анан башка бизнести оңой кылат деп койбойсузбу? Ошол көп нерсени жеңилдетет. Аны көргөндөн кийин кийинки жумуштар мындай эле болуп калат дегендейчи. Ошол күндөрдү эстегенде азыркы чарчагандарымы мындай артка эле сүрүп коем да. Жакшы. Кыргызстанды баарыбыз жакшы көрөбүз, Кыргызстанды билебиз. Сиздерде болгон баягы ишкерлерден бир кеңеш сурагым келет. Кыргызстанды кантип өнүктүрсөк болот сиздин оюңуз боюнча? Эмне кылышыбыз керек? Кыргызстанды өнүктүрүш үчүн азыркы учурда могу IT тармагы болуп атат. Мунун баары эле айтып атат, бирок биздин трак компанияга окшош Америкада башка көптөгөн компаниялар бар да, ошолорго Кыргызстанда туруп сервис кылсак болот да. Негизи азыркы учурда эң жакшы бул өнүгүп аткан сервис бул. Азыркы учурда интернет болгон үчүн мисалы биздин жумушчулар азыр 50ге жакын жумушчубуз Кыргызстанда иштейт, бирок алар Кыргызстандабы же Америкада отурабы билинбейт. Себеби телефон бирдей эле кетет. Сону ушул нерсени өстүрсөк, өнүктүрсөк, азыр бул нерсенин баары көбүнчө Индия кылат да. Индияда туруп эле бул жакта T-Mobile болобу, кандай сервис болсо телефондо жооп бере турган или компьютерде иш кыла турган нерсени көбүнчө алар Индияда туруп эле кылып атпайбы? Бизде индустарга караганда, индиялыктарга караганда кыргыздардын англис тил акценти да бир аз жакшыраак да. Оңоюраак мындай түшүнүктүүрөөк болот да американецтерге сервис кылсак. Ал телефон менен кылына турган сервистер. Мен ушуну өнүктүрсө деген ниетим бар. Азыр эми биз акырындан баштап атабыз. Эми биз өзүбүзгө керектүү нерселер эле кылып атабыз. Sem Express компаниясын эмне Кыргызстанда туруп кылса болот деген жумуштун баарын биз азыр камтып атабыз. Эми биринчиден бул ачыгын айтыш керек. Жумуш орду. Экинчиден акчасы да бир аз арзаныраак Кыргызстанда. Компаниянын өсүп өнүгүшүнө да бир аз салым жардам болот да. Кандай талап болуш керек негизи силерге кириш үчүн? Кыргызстанда отуруп силер менен мисалы иштеш үчүн, диспетчер болуш үчүн. Негизи эң биринчиси бул англис тилин билиш керек. Бирок диспетчер болуш үчүн англис тил билген эле жетиштүү эмес. Мындайча айтканда диспетчер бул содагер болуш керек. Бизде кээ бир диспетчерлерибиз бар, англис тили өтө деле жакшы эмес. Бирок укмуш сатып алат, анан жанагы айненчи клиенттерин аны жумушка да, водительдерге, трак айдоочуларга да өткөзүш керек. Дипломат. Ошону билиш керек да. Мен көбүрөөк ошону баалайм компаниядачы. Англис тил өтө жакшы билбесе дагы. Кандай диспетчер бир жактан дайрект чыкса ошону өзүнө алып коёбу? Жок, мисалы диспетчер мындай жумушу, экранда жанагы жүктөр чыгат. Чикагодон Нью-Йоркко могул жүк барат бүгүн. Мисалы $2000 барат десе, аны диспетчер звонок кылып, ошо брокерге. Аны сүйлөшүп, чындап эле канчалык керек ал брокерге ушул трак, биздин трак. Ошону баалашып, мисалы $2000 $3000 чейин чыгаргандар болот да диспетчерлер. Если слабый диспетчер болсо, 2200 или 2500ге чыгарып турган нормально иштедим деп туруп, ал ошону алып туруп водительге берип кое берет да. Эң бул жакта диспетчерди максимально алыш керек, күчтүү болуш керек. Көп нерсе диспетчерден зависит этет. 2000ди мындай 5000ге алып койгондор болобу? Бандай да болгондор болот. Бандай да болобу? Анда мен жумушка алышканы керек экенсиңер бак. Ошол эң бул жакта содагер да. Содагер. Диспетчерлер Кыргызстанда айлыгы канча мисалы үчүн сыр болбосо? Эми бизде ачыгы $500 баштап $5000 чейин тапкандар бар айына. Кыргызстанда эле отуруп. Айына Кыргызстанда туруп $5000 тапкан диспетчерлер бар. Бар окуйм го мен диспетчерликтен анда барып. Ошол алар эми катуу содагерлер да. Тияктан брокерин алгандан кийин ошо бага аны водительге да өткөзгөндү билиш керек да диспетчер. Кайра водительге. Водитель менен мындайча айтканда дос болуш керек. Водительдер да бир укмуш водительдер бар болуш керек, ураткан. Эми
ураткан эмес, эми ошону түшүндүрө билиш керек да диспетчердин иши. Ситуацияны. Мисалы арзан жүк чыгып атса, кээ бир баягы капризный водительдер болот го дейм да, мындай көбүнчө баягы трак айдап жини келип ушундай болуп калышат го, жолдо жүрө берипчи. аны ошон үчүн биз дайыма биринчи диспетчерлерди дайындайбыз. Драйвер 2 жумадан бери үйүнө бара элек. Балким ачка, балким ток. Может үйүндө проблемасы бар, или трак проблема болду. Силер дайыма ошого карап түшүнгөнгө аракет кылгыла. И звонок кылганда эле сразу билинет да адам. Ошого жараша, үнүнө жараша анан сүйлөшкүлө депчи. Андан кийин түшүндүргөн. Эң негизгиси бул жакта маркет. Кээде арзан жүктөр чыгат да. Ошону диспетчердин максаты жеткизе билиш керек да. Түшүндүрө билиш керек драйвер. Байке, пожалуйста деп, жеткирип коелачы деп. Биз ошого үйрөтөбүз драйвер диспетчерди өзүбүз. Эң сонун. Абдан жакшы маек болду. Мен өзүм трак бизнес кылып аткандай эле өзүмдү элестетип кеттим сиз менен чогуу туруп. Ушунчалык канча тракстер келди эле, бирок бири дагы мынчалык чечмелеп түшүндүрүп берген эмес. Ал эми дагы бир суроо бергим келип атат. Ошол тракстерди кантип тандайсыздар? Аларга кандай эме болуш керек? Тракстерди биз негизи жанагысына жараша, экспириенсине жараша деп 3 айдан баштап 3 айлык экспириенске карап алабыз биз. Бирок кээде Кыргызстандан айдап келгем или мен буга чейин айдап жүргөм деген водительдер болот, кээде жаңы сидел алса деле. Ошолорду айдатып көрөбүз, чын айдап жүргөн адамды байкалат сразу. Уже 5 жылдан бери парковкасынан эле 5 жылдан бери адамдын жана бир-эки сүйлөгөн жанагысынан деле карап көп нерсени түшүнүп калдык да. Именно трак бизнес боюнча мындайча айтканда профили болуп калдык. Ошого жараша кээде бир жума мурда алса деле ошодон ала беребиз. Айдаганын билебиз. Кээде 6 ай айдап алган, 6 ай мурда сиделин алган болот. Бирок иштебегендер бар. Аларды деле байкайбыз. Ошого жараша алабыз. Эң сонун. Сайпин ага, биздин карамагыбыз негизи 15 мүнөт эле, бирок 15 мүнөттөн биздин эфирибиз ашып кетти. Себеби маек абдан кызыктуу болду. Мен биздин режиссер операторлордон жана Geek Network медиа партнерыбыздан кечирим суроо менен эфирибиздин соңуна келип калганын жарыялап, жана сизден соңку эркин микрофон сунайын, үйдөгүлөргө, жеңебизге салам айтып, Кыргызстандагы туугандарга салам айтып, анан бир орозо менен куттуктап койсоңуз болот бир туугандарыбызды. Рахмат. Эфирден пайдаланып келинчегиме чоң ыраазычылык айтам. Себеби ушул иштеримин астыга жүрүшүнө эң чоң бир салым кошкон бул келинчегим. Себеби Алла ыраазы болсун. бүт нерсени, үйдөгү жумуштун баарын өзү алып, мени бир гана бизнеске гана мени идиш эле жудурат деп. жумушка гана убактын бөлөм да көбүнчө. Ошол Покой берет экен да сизге эркин иштеди. Эми продукт кээде майда чүйдөлөр деле болуп калат го, продукттар жак бияк бүт баарын өзү эле тейлеп келинчегим. Бар болуңуз жеңе. Рахмат сизге. Андан кийин урматтуу кыргызстандыктар, жалпыңыздарды орозоңуздар кабыл болсун. Эң негизгиси кылган дубаларыңыздар кабыл болсун. Туткан орозоңуздарды Аллах таалам кабыл кылып, соопторун берекелеп берсин. Иштериңиздерге ийгилик. Кыргызстан өссүн, өнүксүн. Келечекте Кыргызстан бул дүйнө эли сыймыктанган бир мамлекеттердин катарына кирсин деген ниет кылам. Ошол Кудайым ошону колдосун. Амин. Айткан тилектер кабыл болсун. Ал эми биздин бүгүнкү эфирибиз соңуна келди. Эфирибизге Sam Express компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Сайпидин Туташев мырза келди. 17-эфир соңуна келди.